Албетте бул өтө оору, өтө каттуу оору. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайсыдыр бир өлкөдө, өрөөндө, жерде өзүнө ачык түрдө таралып кетсе, сообщениялар аркылуу, телефон аркылуу, Google аркылуу, YouTube аркылуу ал коомго Аллах бир оору берет, анын дабаасын, шифасын эч ким таппай калат дейт. Эмне гана инструменттерди колдонсоң дагы бир оору жугат. Эгер ошол ишти кылсаң, себеби муну пайгамбар айтты. Андай оору менен статистиканы карасаң дагы өтө көп. Катталгандары ошондой, катталбай жүргөндөрү канча. Вала тахрабу зина. Ошондуктан зинага кыл башка эмес, зинага жакындабагыла дейт. Жакында барба дейт. Нурбек Нургазыга чалды. Нургазынын тоюна 2-3 күн калган. Досум кандайсың? Бир кафеге срочно жетип келбесең болбойт. Эмне болду? Не болуп кетти? Мен өзүм текшертирдим. Абалым өтө жаман болуп баштады деп врачка бардым. Врачка кан тапшырдым, башка болду. Мени кайра текшерди. Мен спид болуп калыпмын. Өткөн күн Наргиза эсиңде, ооба эсимде, эми андай нерсени эсетпей, жакында тоюм болот андайына десе, жок, ал кызга бардым, анын кызы текшертирдим, ал дагы спид экен, ошондон жугуптур. Эгер ал менен сен дагы ал менен болгон болсоң, анда сага дагы оору жуккан досуң десе, мен андай эмесмин, тазамын, башкамын деп сөздөрүн айтып телефондун трубканы коёт экен. Коюп биринчи кылган иши барып врачка жолугат экен. Жолукса ал дагы оорукчан экен, спид экен. Оорукчан болуп калган жигит. Тойга 2 күн калды. Тойга токтотууга болбойт, уят кылам, башка кылам, айтор той болду. Түн аялына азыр келем деп чыгып, сарайга барып, өзүн асуулат. Суицидке барат, өзүн асуулат. Апасы жактан ыйлашты баштайт. Эмне кайсы күнөм үчүн, башка үчүн деген сөздөр аялынын ширин ойлорун бузат. Өзүн асуулады. Оору ошо калып келди. Бир кыздын бактысын бузбаш үчүн өзүн асты. Албетте урматтуу мусулман туугандарым, Кудайдан коркушубуз керек. Кудай тыюу салган нерседе биз үчүн зыян бар. Аллах аткар деген иште бардыгыбызга пайда бар. Бул дагы тилекке каршы болгон окуялардан атасы колунан келген үйдөгү сыйырын, атын, жылкысын сатып, койлорун сатып, апасы балам окугун, аракет кылгын, бирөөгө жалынбагын, күнүң түшпөсүн, өзүң аракет кылып, иштеп, окуп, аракет кылып, ийгиликтүү адам болгун деп апасынын дубасын берип, карындаштары да колунан келген сумкасы болобу, дасырамалы болобу, ошол нерселерин теге берип, баласын шаарга окууга жөнөтүшөт экен. Биринчи жыл жакшы окуйт. Бул бала дагы погон тагып, элге жерге кызмат кылам, военный болом деп, ошондо военный училищага ушул сыяктуу жерге кирет экен окууга. Кирип окуп жатты, биринчи жыл кыйналды, шалды билбейт, башка. Экинчи жыл квартира снимать этип, ошентип жашашты баштайт. Айылга келбейсиң балам десе, каникулдар дагы барбайт, иштерине чыгып калды, башка болду деп. Бул эмнеден башталды? Батыштын арканда уятсыз дисктерин алып келип үйгө көрүп, фильм, кино, клиптер аркылуу бузулушту баштады балдар. Күндөрдөн бир күн достору телефон чалып, келгин, биз ушундай жакшы балык кармап койдук, жакшы нерсе тутуп койдук сага деп, ошо достору чакырат экен. Бул барса, ошондой өзүгө окшогон бузукларды таап коюптур. Окуп жатты, окуулары болуп жатты. Атасы телефон чалып, балам бир тууганыбыз кетти ат шаарга. Сен шаарды жакшы билесиң, больницага алып барып, эме кылган, текшертирген. Макул деп баласы дагы больницага текшертирет. Ал айылдан келген апага кан керек болуп калат тууганына.
Бардық. Мен дағы қан тапшырайын сізге деп қан тапшырдырады. Арадан 2-3 күн өтпейлі балаға телефон болады. Мен Шардық облысының больницадамын, башқадамын, врачмын, шындай. Тез келбесең болбойды. Шұрқап келеді, жетіп келеді. Отыр балам. Жо, емне болып кетті. Отыр балам. Отырғызып қайрадан қан алады. Алып, балам сен ору спидке чалдырыпсың. Сен жанында кімдер болған, башқалардың өмірін сақтап қалу үшін алардағы айтышың керек десе, жоқ, мен еркекпін, козел емесмін, сатпаймын башқа. Ұлым, башқалардың өмірі кетіп атат бұл жерде. Сақтап қалыш керек. Ешмәт ташмәт деп башқа достарында қайтып, бардығын шақырады. Көрсе 9 екен, 9-нан тең спид шығып тұр, ору шығып тұр. Бардығынан ору шығып тұр. Бұл емнеден болады. Арзуаған 1-2 минуттық құмарды деп. Şu арзуаған жеріңді башқара алғаннан кейін сен қантып игілікті адам боламын ұтасың, қантып бизнес қыламын ұтасың, қантып жерге қызмат қыламын ұтасың. Хидаятты бардығызға, иманды хидаятты бардығызға берсін. Аллах ақ жолдан адаштырбасын. Haramda haram көрсетер, андан аз қылсын.